таң калат. 2011-жылдан бери Египетте окуп жүрөсүң. Өмүрүң өтүп кетиптир деп. Бул өмүр меники. Сиз өзүңүздүкүн билсеңизчи, бир тууганым, Алла разы болсун. Аллах Таала балким илим жолуна салбаганда тууган Кудай өзү сактасын. Жаштыкта 1-2 ката иш кылып коюп, бейчек иш кылып түрмөдө жаткандар канча? Туурабы? Кудай сактасын. Түрмөдө өзү эле жатып кыйналбастан ата-энесин күйүттө салгандар канча? Я Алла, ушул сабакта туруп, о жараткан телеге тегиз Алла суранабыз. Ушул туура жолдон бизди адаштыра көрбө. Я Алла, бир күн келип илимден куру жалак калбайлы. Аллахым 100 жыл бересиңби, 90 жыл бересиңби, өзүңө маалым. Ошол жылдын бир күнүндө илимсиз өткөрө көрбөгүнүбүздү. Я Аллахым, ушул илимден, ибадаттан, динден, дин мээнетинен, дин кызматынан, мээнетинен бизди ажырата көрбө. Амин. Аллах акбар. Ошон үчүн бир тууган, илимге, жаштык кезде илимге арнаңыз, жетишесиз калганына. Илимге арнаңыз, калганына жетишесиз да. Былтыр окуп калдым КТРКдан, көрүп калдым КТРКдан, жанагы 70-80ге келген аксакал деле медакадемияны окуп атпайбы? Адам такыбачылыкты, антивирусту коюп алса, иманды коюп алса, жакшынакай мээнетин көрүп алса, кайсы тармакка да болсо эч качан кеч эмес, жетишет буюрса.